бергенде ажыдар түрленіп, парчағынан қарасаң. Талас шаарындагы Ноорuz майрамы Манас атанын айкелинин ачылышы менен башталды. Эстеликтин ачылышын жасоого министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баштаган жетекчилер, демөөрчүлөр жана Талас облусунун жалпы тургундары катышты. Айкөл Манастын айкели Талас шаарындагы борбордук аянттан орун алды. Мутун кыргыз, мурадым Манас! Эстеликтин жалпы бийиктиги алдындагы постаментин кошуп эсептегенде 12 метрге жетти. Айкелди алып келүүгө жана орнотууга Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан 1 миллион 160 миң сом бөлүнгөн. Жалпы наркы 8 миллион 700 миң сомду түзгөн айкел Темирлан Зарлыкбек уулу тарабынан Таласка белек катары берилди. Белгилей кетсек, ушул эле айкелдин көчүрмөлөрү буга чейин Туркиянын Стамбул жана Анкара шаарларында орнотулган. Демилгени көтөргөндөр биздин манасчыларыбыз, Манас театрынан иштеген манасчылар демилге көтөрүштү. Биз дагы демөөрчүлүк кылганда туура көрдүк. Талас элин куттуктайм, Ноорuz куттуу болсун, Ноорuz майрамыбыз жашыктуу майрамы болсун, берекеттүү майрамы болсун, аманчылык болсун. Мунусу канаттуу кошка. Булары корт комурскага. Жаз чакырган салтанат Талас шаарынын борбордук аянтында өттү. Ноорuz майрамына кичинекей бөбөктөрдөн баштап аксакал аталар жана энелер келишти. Майрамда Ноорuzга байланышкан кыргыз элинин улуттук каада салттары көрсөтүлдү. Салтанаттын бардык катышуучулары сүмөлөктөн ооз тийишти. Талас элин Ноорuz майрамы менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары куттуктады. Эдил Байсалов жогорку бийлик тарабынан аткарылып жаткан иштерди, жетишкендиктерди белгиледи. Мындан тышкары жалпы Талас тургундарына ден соолук каалап, быйылкы жыл элдин тилегин орундаткан, бакубатчылыктын жылы болушуна тилектештигин билдирди. Ноорuz майрамыбыз Кыргызстан элинин ынтымагын чындап, биримдигин бекемдеп, жаратман эмгегин кайтарымын арттыра берсин. Жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Урматтуу Нурлан Кабалбекович, урматтуу Талас жергесинин жакшылары, мына бүгүн дагы өтө жакшы бизде эң сонун кооз бир Манас бабабыздын эстелигин ачып атабыз. Манас деген Талас жергебиздин Талас ордосунда мына шаардын борбордук аянтта мына чоң сүйүнүч, кубаныч жалпы кыргыз элине чоң жаңылык болуп, мага дагы ушундай бир сыймык, ушундай бир ардак келип, өзүм дагы ушул чоң бир тарыхый бир окуяга катышып атканыма өтө чоң кубанычтамын. Ноорuz арулуктун майрамы. Бул күнү тарынычы барлар бири-бирин кечиришет. Анандагы бул майрам улустун улуу күнү деп аталып, элди ыйман адепке үндөп келет. Бул боюнча Талас облусунун башчысы Нурлан Дарданов баса белгилеп, жалпы облус элин куттуктап, ынтымак жана ден соолук каалады. Ноорuz майрамы элибизге кут болсун. Улуу күн болгон Ноорuz майрамында жаратканыбыз жалгап, жаңы жашоого, кубаттуу, күчтүү өлкөгө айланышыбызга жол ачсын. Урматтуу агайын туугандар, Ноорuz күнү ар бир үй бүлөгө ден соолук, бак талай жана ийгиликтерди каалаймын. Элибиз айдан аман, жылдан эсен болуп, аруу тилектерибиз, таза ниеттерибиз орундалып, жергебизге кут конуп, жакшылыктар мол болсун. Өлкөбүз өнүгүп, баарыбыздын алдыга койгон ой максаттарыбыз ишке ашсын. Майрамга келгендердин маанайын Талас шаарындагы жаш таланттар көтөрдү. Бийчи балдар кыздар ар улуттун ыр бийлерин аткарып, Ноорuz майрамын шаңга бөлөштү. Элди кубанычка бөлөгөн майрамда аруу тилектер айтылды. Аксакалдар баталарын берип, өлкөдө, анын ичинде Талас областында стабилдүүлүк, бейкутчулук болуусун тилеп, элге бакубат жашоо жана ынтымак каалашты. Ноорuz майрамы жакшылыктын майрамы, жаңылыктын майрамы. Могу жаңы жыл келгендей болуп туруп, Ноорuz майрамдап жүрөр эле, кыргыз элиме ынтымак. Мына чоңдорубуз Кудай буйруса элдин камын ойлоп баштады. Эми мындан ары жалаң жакшылыкта, ынтымакта ушундай майрамдап
жүрө берели. Жалпы елге каалайрым дүйнөдө тынччылык болсун, эл журтум курсагы ток болсун. Мал баш менен аман эсен бала чакасы менен жакшылыкта жүрүшсүн деп тилейлем. Жаштардын келечеги кең болсун айланайын. Жыл сайын ушул Ноорусту майрамдап жүрө берсин. Тынччылык болсун, элдин арасында биримдик болсун. Азыр дүйнө жүзүндө эмне болуп атканын баардыгыбыз билип атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо кыргыз элибизде келечеги чоң алдыда. Ошон үчүн мен дагы бир жолу кыргыз элими, ошонун ичинде талас элими бүгүнкү жаңы жыл менен Ноорус майрамы менен куттуктап кетем. Ноорус майрамынын урматына Талас шаарында этно көргөзмө уюштурулду. Майрамдык дастаркон жазылып, кыргыз элинин улуттук суусундуктары жана азык-түлүктөрү коюлуп, майрамга келгендер даам сызышты. Ноорус майрамына арналган салтанат жергиликтүү жана борбор калаадан келген ырчылардын аткаруусундагы концерттик программа менен жыйынтыкталды. Нурсултан Корманбеков, Кайнар Ормонов, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары.